дейін алар гүлдөн жасалышат. Бул жалбаттын кайсы жагынан келет? Бул нарындан келген печенье. Негизи Баткендин өрүктөрү бизде аябай сатылат. Таласка фасоль с мясом деп аталат. Бул жерде Оштон келген гүрүч окшойт, э? Так ушул сумкаларды жанагы Япониядагы сүрөттөрдөн көрүп калдык. Ар биринин этикеткасы бар экен. Боектору эмнеден жазылат, баары көрүнүп турат экен. Бул кайда колдонулат? Бул жерде баары бир стилге келтирилген да. Да, бүт Япония боюнча экономиканы өнүктүрүү ыкмасы катары азыр колдонуп жатат. Ошол айылдын өзгөчөлүгүн көрсөткөн бир сувенир алып кетсе болот да. Силер жактан кандай жардам болушу мүмкүн? Японияда кардарларыбыз көп. Ушунун пайдасы ушул жасап аткан адамга чөт? Ооба. Ар бир областтын печеньясы бар да бул жерде, ошол. Салам, мен атым Арген Бактыбек уулу. Биздин ата мемлекеттик продукцияларды кантип экспорттойбуз деп биздин чиновниктер дагы, карапайым өндүрүшчүлөр дагы ойлонот. Көрсө андайды кылса болот экен. Мына Бишкектеги бул магазин ошонун далили. Өзүңөр көргөндөй бир айылдан бир продукт деген магазин. Жүргүлө ишине барып, кандай болуп жатканын сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Биз магазин өтүп барат, жанынан өтүп барат, кызыгып калдык. Бир айылдан бир продукт деп турат. Чын эле Кыргызстандын айылдарынан чыгылган продукттар биякта сатылат. Туура. Биздин бир айыл бир продукт борборуна кош келиңиздер. Анда эмесе азыр биздин продукция боюнча кичине айтып кетелик. Бул жакта сиз көрүп тургандай, бизде вареньялар, соктор аябай көп. Бул жакта дейин алар гүлдөн жасалышат. Анан эң жакшы сатылган продукция болсо бул чычырканактан жасалган сок. Негизи витаминдери аябай көп. Анан бул жактан өзүбүздүн өндүрүүчүлөр өзү колдору менен ошо чычырканакты бир-бирден чогултушат. Анан ушундай сокторду жасашат. Эмки продукция болсо, бул жакта дагы аябай көп балдар бар. Ар кайсы областтардан келген, мисалы үчүн Нарындан, бул Оштон, Таластан жана башкалардан. Ушул продуктлар экспортко чыгышат, э? Топ-туура. Бул жактан особенно эспарцеттовый мед, бал биз Японияга экспортко жиберебиз. Экспорт деген эмнеси? Эспарцет деген бул негизи нарында аябай көп, мындай гүлдөр, эспарцет деп аталат. Ошол гүлдөрдөн бал жасайбыз. Бул ошондо уникалдуу сорту болуп атат да? Ошондо. Ооба. Анан эмкиси, мисалы үчүн, мындай дагы продукциябыз бар. Жалал-Абадтан келген бал. Бул жактан орехтан кошулган. Бул Жалал-Абадтын кайсы жагынан келет? Жалал-Абадтын өзүнөн келет. Бул жерде ушул самын тууралуу айтып калдыңар. Ошонун рецептин, байыркы рецептин таап чыгыпсыңар да. Кандай болгон? Бул жактан да бизде негизи косметическая продукция бар. Могул самындар болсо бугуэне деген тасма айылында жасалат. Анан ар кандай чөптөрдөн чогултулган да. Анан бул жактан шакар деген дагы самын бар. Бул негизи өндүрүүчүлөр өздөрүнүн чоң аталарынан, чоң энелеринен рецепттер бир-бирден чогултушуп, анан ушундай уникалдуу самынды жасашкан. Бул эмнеге жакшы? Бул ар кандай заболевание, ар кандай ооруларга жардам берет да. Ошондо бул ушул рецепт тууралуу көп айтып беришти да бизге. Унутулуп калган рецепт болгон. Анан баары апаларынан, аталарынан сурап атып, бирден кайра иштеп чыгышкан болуп атат да. Анан бул жактан дагы ар кайсы областтардан бизде продукциялар бар. Мисалы үчүн, бул нарындан келген печенье курут менен жасалат. Анан формасы болсо мындай ташрабат. Ташрабаттын формасы. Эмки продукция болсо Баткенден келген, бул абрикосовый порошок. Негизи Баткендин өрүктөрү бизде аябай сатылат да, анан азыркы учурда магазинде жок калды. Бирок мындай да продукция. Буну кайда колдонот бул? Ошол өрүктүн порошогу турбайбы? Муну кайда колдонушат? Бул 100% ошо өрүктүн порошогу ар кандай выпечкаларга, ар кандай тортторго как натуральный подсластитель, натуральный краситель колдонсо болот. Анан эмки продукциябыз, мисалы үчүн бул таласка фасоль с мясом деп аталат. Бул болсо Таластан келген. Даяр суп болуп эсептелинет да. Болгону эмне кылыш керек? Муну деген 5 мүнөткө эле ысык сууга салып койсоңуздар эле суп даяр. Ошондо Таласта ойлоп табылган продукт болуп атат да бул же мындай. Бул негизи ооба Талас деген фасоль аябай көп да. Анан кандай продукция жасайлык деп ушундай суптарды дагы ойлонуп чыгышкан өндүрүүчүлөр. Өзү эле суп болуп калат. Топ-туура. Дальше. Бул жерде Оштон келген гүрүч окшойт, э? Оштон келген да продукциялар дагы бар бизде. Ар кандай түрлөрү бар ушу гүрүчтүн. Бул болсо негизи биздин партнерлордун продукциялары да, Узар деп аталат.
ар кандай бактардан жасашат ушундайларды. Мисалы үчүн мондай доскаларды, кашыктарды. Көбүнчө кимдер алат буларды? Эмелер туристтерби же жергиликтүү? Көбүнчөсү биздин жергиликтүү адамдар да алат, жана туристтер да аябай көп алышат да, как сувенир катары, белек катары. Биякта кийимдер дагы бар экен. Кийимдер кайдан чыгат? Туптура бул кийимдерди да биз өзүбүз жасайбыз. Осмону колдонуп, мондай натуральный окрашивание болот да биздечи, көк кылып. Мондай рубашкалар бар. Телефондорго колдонуучу чехолдор бар. Бул жерге бизге айтып беришти мындан мурун. Могу боектору да Кыргызстанда чыгат экен, ошондо. Ошондо бүт цикл башынан аягына чейин жалаң Кыргызстандын өндүрүшү. Туптура. Мына сумкалар, так ушул сумкаларды жанагы Япониядагы сүрөттөрдөн көрүп калдык. Ошол жака экспорттолот окшойт, Аякта сатылуу кандай болот? Сатылып атабы булар? Негизи биздин войлочная продукция аябай жакшы сатылат, ошо экспортко в основном кетет да, Японияга. Анан эмнеси менен жакшы, эмнеси менен уникалдуу, бүт войлочная продукция натуральное окрашивание, анан меринос деген шерсттен жасалат да, то есть меринос более такое качественное, качествосы жогору, анан долговечный да болот да. Бул жерде сувенирлерди кимдер жасайт? Бул жактан бүт войлочная продукцияны бизде Golden цехтерибиз бар, ошол жакта өндүрүүчүлөр жасашат. Дизайндарды ким ойлоп тапты? Өздөрү ойлоп тапканбы? Дизайндарды биз дагы кээде жардам беребиз, кандай кылалык деп. Анан алардын дагы идеяларын алабыз да. Эң эле популярдуу продуктлар ушул жерден кийизден жасалган тапчикелер же чехолдор, башка нерселер. Бунун тоже боекторду айтып атсыңар, башынан аягына чейин Кыргызстанда жасалган продукция. Башынан аягына чейин жасалган. Бул мисалы үчүн могу сиз кармаган тапочка болсо, натуральное окрашивание абрикостун алынат да, ушундай цветичи. Ооба. Анан меринос шерсти. Негизи могу тапочкаларды аябай иностранецтер аябай көп алышат. Негизи эле дагы эмнелерде жергиликтүү боектор колдонот? Мына айтып калдыңыз, бул абрикостон дейт. Могу көгү эмнеден? Бул болсо жанакы жактан көрсөтүп кеткендей осмодон ушундай окрашивание болот, ушундай боек чыгат. Осмону дагы өздөрү өстүрүшүп, анан кайра иштечип, боек кылып чыгарып, бул жерде колдонушат, Анан мисалы экинчиси мондай дагы боек бар. Бул болсо орехтен алынат да. Жаңгактан жазылат экен, Бул өзүндө жазылып турат турбайбы, эмне экен? Мына бул жерде марена деген гүл бар, ошондон ушундай боек алынат. Этикеткасы кайда? Мына ар биринин этикеткасы бар экен. Боектору эмнеден жазылат, баары көрүнүп турат экен. Анан мисалы үчүн мондайлар дагы бар. Бул болсо эспарцет жактан көрсөтүп кеткендей, негизи эспарцет деген гүлдөн биз балды дагы алабыз, анан мондай натуральный окрашивание да алып, мондай боек алабыз да. Анан мындай дагы войлочный продукциялар бар бизде. Сувенирлер, изделияларды көрдүк, анан мындай мисалы үчүн башка кийген шляпаларды дагы. То же самое натуральное окрашивание, анан меринос деген шерсттен жасалат. Жерде футболкалар дагы бар экен. Еще о чем можно сказать? Бул эмне? Бул жактан болсо бул эфир майлары, биз негизи гөлдөн өзүбүз жасайбыз. Ар кандай чөптөрдөн чогултуп, анан ошолдон мындай эфирный майлар жасайбыз. Тесткен, муну көрүп көрсө болот окшойт. Бул кайда колдонулат? Бул болсо негизи как ароматизатор да болуп колдонулат. Анан мисалы үчүн колуңарга дагы кичинеден 2-3 капля куюп, анан мындай кылып бетке сүйкө салуу. Нет. Это как духи тоже, можно сказать. Атыр катары колдонуса болот экен бул майларды. Мына бул жерде печенье деп турат. Бул кайда жазылат? Бул печеньелар болсо бизде тоже нарында жасалат, куруттан. Ошондой рецептин ким ойлоп таап атат муну? Же мурун болгонбу мындай? Өндүрүүчүлөр өздөрү жасашат. Курут менен печенье экен. Бул жерде дагы айтып берип атышат, 7 өгүздүн печеньясы жанагы тоолордун формасына келтирип жасалган экен. Көбүнчө туристтер алат мында. Бул жерде ар кандай вареньялар, печеньялардын ар кандай сорттору баары бир дизайнга келтирилген, өзүңөр көргөндөй мына минимализм, этикеткалар баары бирдей, шрифттери баары бирдей. Мындай
эгерде туристтер болуп калса аларга мындай ыңгайлуу да сатып алганы. Жана бизде болот го ар кандай этикеткалар чапталып, бири кызыл, сары тигиндей болот. Бул жерде баары бир стилге келтирилген да. Проект жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи бир айыл бир продукт деген долбоор бул ошо Жайканын долбоору. Бул долбоордун мааниси бул жергиликтүү ресурстарды колдонуп, уникалдуу продукцияларды жасап, аны рынокко чыгаруу. Негизи бул практика Японияда болгон экен деп айтып бердиңер. Айылдарында ар бир айылында өзүнүн мындай продуктусу бар экен, кеңири жайылган, бул өнүккөн проект экен. Японияда ушул жөнүндө айтып берсеңер. Японияда кантип ушундай проект ишке ашкан? OBP Japan is a long time ago. 90s. Негизи бир айыл бир продукт деген бул япониялык кыймыл. 1970-жылдары Япониянын Оита деген префектурасында ошол префектуранын губернатору ойлоп тапканда коомчулукту активдештирүү максатында. Демек, жогоруда айтып кеткендей, бул кыймылдын мааниси ошо жергиликтүү ресурсту колдонуп, уникалдуу продукция жасоо. Япониянын көп префектураларында бүт Япония боюнча экономиканы өнүктүрүү ыкмасы катары азыр колдонуп жатат. Жакшы жыйынтыктарды берген үчүн башка өлкөлөр дагы ушул кыймылды колдонуп, өз региондорун өнүктүрүп атат. Чын эле ар бир айылдын өзүнүн продукциясы бар ошол префектурада деп коелу, же бүткүл Японияда? Each prefecture. Ар бир префектура, ар бир айылда да өзүнүн өзгөчөлөнгөн бир продукциялары бар да. Эгерде мисалы Японияга барып калсаңыздар, ошол айылдын өзгөчөлүгүн көрсөткөн бир сувенир алып кетсе болот да. Ошо Кыргызстанда бул проектти ишке ашырып атканда кандай кыйынчылыктар болду? This is of course history. Эң кыйын болгону бул негизи тарыхый жактан карасак, Кыргызстан бул мындай өндүрүүчүлүк тажрыйбасы болгон эмес, тарыхый жак. Ошондуктан ушул тажрыйба болбогондуктан бир айыл бир продуктун ишке ашырып жатканда ушул кайра иштетүү жана жогорку сапатты контролдоо ушул жактан кыйынчылыктар болду, бирок аракет кылдык жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен бирдикте муну жеңгенге. Азыр бул магазинде биз көрүп жатабыз, бүт областтардан бар экен, демек продуктлар. Эмне үчүн гөл биринчи болуп тандалды? Андан кийин тараган болуп атат да. Эмнеге гөлдөн баштадыңар? This is Jaika. Бир айыл бир продукт Кыргызстанга жаңы келип атканда, ушу биздин өкмөт жана Жайка талкууларды жүргүзүп, кайсактан баштайлы деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн, жана изилдөөлөр да жүргүзүлгөн экен. Анан Ысык-Көл ошо пробный катары тандалып алганда, анткени бир айыл бир продукту биздин шарттарга жарайбы, жарабайбы, иштетип көрөлү деген үчүн ошо Ысык-Көл тандалып алынган. Анан Ысык-Көлдө жакшы жыйынтыктарды берип, өндүрүүчүлөр продукция жасап, экспортко чыгарып баштагандыктан ошо 2018-жылдан бери Ысык-Көл модели Кыргызстандын бүт башка региондоруна таркатылып жатат. Бул жерде мындай жогору стандарттарды сакташ керек деп айтып жатасыңар, жана экологиялык стандарттар, ушул тууралуу айтып берсеңер. Ушул жактагы турган бүт продукция ушул чын эле экологиялык талаптарга жооп бериши керекпи деп. Стандарттар жөнүндө да. International standard. Негизи эл аралык деген стандарт бар да продукцияларды сатуу үчүн. Анан продукцияны кайсы бирин кайсы өлкөгө сатабыз деп эгер чечсе өндүрүүчүлөр, ошол өлкөнүн стандартына жооп бергенге аракет кылыш керек. Эгер мисалы Япониянын рыногуна сатабыз десе, япондордун стандарттары жана япон кардарларына жаккандай кылып жасаш керек. Америкага сатабыз десек, американецтерге жаккандай жасаш керек. Жалпы бул проектте канча киши катышты өлкө боюнча? Жалпылап айтсак, где-то 3400дөн ашык адам бар. 2000ден ашык адамы ошо Ысык-Көл регионунда, анан калган региондордо көбөйтүп жатабыз. Ушул продуктлар жасалганда, ушул региондогу чыккан материалдар жана колдонулуш керек деген талап бар экен да, ушул жөнүндө айтып берсеңер. Actually, so Негизи жантан бери айтып аткандай, бир айыл бир продукт бул жергиликтүү ресурсту колдонуу тууралуу. Бирок жергиликтүү ресурстар абдан көп экен. Кыргызстанда, Ысык-Көлдө болобу, бүт областтарда. Анан ошол ресурстан кандай продукция жасоо деген бул чоң суроо да. Себеби дегенде кардарларга жакпаган, суроо талапка ээ болбогон продукцияны жасасак мааниси жок да. Ошон үчүн ойлонуштуруп, изилдөө жасап, анан продукция жасаш керек. Ошондо башкы максат ички рынокто сатуу болот бул продукцияны же экспортко чыгаруу? Ички рынокто да сатуу жана экспортко да чыгаруу. Мына бул проектте азыркыга чейин 3000 киши катышты деп атасыңар. Кийин дагы катышам деген
айыл чарба тармагында иштеген биздин жарандар катышабыз десе, мындай мүмкүнчүлүк барбы? негизи бир айыл бир продукт кыймылына ушу биздин уюмга концепцияны түшүнүп жана эмгектенем каалайм дегендин баарына эшик ачып кошулса болот. Ошондо силер жактан кандай жардам болушу мүмкүн ушул катышам дегендерге? Негизи бизден бул немеден рекомендациялар, особенно сапат продукциянын сапатын жакшыртуу боюнча жана продвиженияга эгер мүчөбүз болсо, то биздин сатуу платформаларын колдонуп продвигать этебиз, ушундай жардамдар болот. Дизайнын да көрүп калдым, дизайндан да жардам берет экенсиз, Ооба, мүчөлөрүбүз болсо, то продукттун дизайнын ойлоп тапканга тоже чогуу иштейбиз. Экспортко чыгаргандарыбыз бул эң чоң рыногубуз Японияда кардарларыбыз көп. Анан Америка Кошмо Штаттарына жөнөтөбүз. Бир аз өлчөмдө Кытайга, Гонконг шаарына жөнөткөнбүз. Казакстанга бир аз жөнөткөнбүз, Германияга бир аз жөнөткөнбүз. Ал жакта сатып алуучулар кандай кабыл алып атышат? Өзгөчө ошо Японияда клиенттерибиз менен сүйлөшөбүз, анан алар абдан жактырышат. Жактырып, мындан дагы ары продвигать эткенге өздөрүнүн ойлорун билдирген. Мындай суроо кызык болуш керек. Мына ушул жерден тапышкан көрүп атабыз. Мүмкүн ушул Японияга барып калса, канча биякта канча турат, жана Японияда канча болот? Канча кошулат үстүнө? Эми бизнесте түшүнөсүздөр да, маржа деген обязательно болот. Себеби бияктан Японияга алып барган транспорт расходдор болот. Но примерно айтса 70-тен 150, right? 150-гө чейин кошушу мүмкүн да, ошо саткан компания Япониядагы. Ушунун пайдасы ушул жасап аткан адамга чөт да көбүнчө туурабы? Эгерде экспортко чыгып кетсе. Ооба. Өзүнө чөт да. So income goes to producer, right? Албетте. Бул проект Японияда ашып өнүккөн, жана Кыргызстанда дагы жаңы ишке ашып атат. Кандай айырмачылыгы бар? Японияда болгон менен бизде жана биздин потенциалыбыз дагы эгерде муну өнүктүрсөк кандай? So Japan is also abundant. Японияда мындай өндүрүүчү жайлар абдан көп да. Аякта абдан көп, анан ресурстары да абдан көп, контроль качества деген жогорку деңгээлде. Вот. Ал эми Кыргызстан болсо жана башында айткандай, мындай кайра иштетүү деген опыт бизде азыраак япондорго салыштырмалуу. Бирок бизде территория жактан абдан көп, ресурстарыбыз да абдан көп, потенциал абдан чоң. Анан эгерде биз бизнести кыргызстандыктар бизнести өнүктүргөн потенциалды мындан ары кантебиз десе, бул ошо өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы Японияда кайсы продукция жок болсо, ошону жасашыбыз керек да. То есть аларда бар продукцияны да биз жасап жөнөтсөк, сата албайбыз, себеби Японияда көп да уже. Ошондуктан ошондой өзгөчө продукция жасоо бул биринчиси, экинчиси сапатты абдан контролдоо. Сапатты абдан жогору. Даже средний эмес, самого эң жогорку деңгээлде сапатта болуш керек. Демек, уникалдуу бир нерсени экспортташ керек. Ошондо ана тиги жерден мындай сатылат. Ушул жерде дагы бир суроо чыгат. Биздин продукция азыркы бул жерде, ушул магазинде жада башка биздин өндүрүштө чыккан продукциялар экспортко чыкса, ошол эле Японияда коелу. Конкурентная способность деп коет. Ошонусу кандай болот тиги жактагы товарлар менен? Same product cannot. That's why should be different. Эгерде биз мисалы өнүккөн өлкөлөрдө уже бар продукцияны жөнөтсөк, биздин конкурентоспособность төмөн болот. То есть алар менен ал жактагы продукция менен биз жетпейбиз да, аша албайбыз, то есть. Ошондуктан аякта жок, өзгөчө нерсени жөнөтүш. Мисалы ошо конкурентоспособность деген немени теманы көтөрдүңүз. Мисалы кийиз буюмдары деле, бул дүкөндө сиздер көрүп турган бүт өңдөр бул натуралдуу боелгон өңдөр да. Анан мисалы элестетели опять-таки Япония менен. Японияда натуралдуу боелгон продукцияларды, анан биздикин. Японияда аябай кымбат баада болот, себеби аякта жумуш күчү кымбат, Ал эми биз Кыргызстанда натуралдуу боеп, бирок ошо Япониянын баасынан кичине ылдыйраак кылып сатсак Японияда, то биз сата алабыз да, сатымдуулугубуз жогору болот.
ушу уникалдуулук жөнүндө сөз болуп кетти. Силер мындан мурун интервьюдан мурун бизге айтып бердиңер. Ар бир товарга силер өзүнүн бир легендасын таап, издеп, мурунку рецепттерди издеп таап, жаңы продукция жасап атабыз деп айттыңар. Ушул жөнүндө көбүрөөк айтып берсеңер, кантип издеп аттыңар? Бул продуктларды жанагы өзүңөр айткандар апалар рецепттерин бирден айтып, ошондон жаңылап чыгып аттым деп айттыңар. Ушул тууралуу дагы кандай кызыктуу окуялар болду? That's why sometimes if people мындайда эгерде өндүрүүчүлөрчү биз мындай өзүбүздүн коомчулукта жашап анан көзүбүзгө көнүмүш болуп калышы мүмкүн да бир нерселерчи, мисалы бир көрүнүш же бир ресурс. Ошондуктан үчүнчү тарап, то есть чет өлкөлүк адамдардын идеясын жана оюн уккан маанилүү да. Эми бул көп идеяларды Харагуч-сан дагы айткан бизге. Анан дүкөнгө дагы көп чет өлкөдөн адамдар келет да, алардын дагы фидбек деп коет, мындай рекомендация, ойлорун угуп, анан ошол рецепт болобу же дизайн болобу ошолорду ойлоп жасаганга аракет кылып атабыз. Ушул магазинде же деги эле Кыргызстанда эң чет өлкөдө сатылган 3 эң популярдуу продукт. we can say Эми дүкөнгө келгенде ошо чет өлкөлүк адамдар жана жергиликтүү калк менен экини айтсак болот. Чет өлкөлүктөргө эң биринчи сатылганы бул эспарцетовый бал. Экинчиси бул кийиз буюмдар. Анткени кийиз буюмдун көрдүңүздөр, дизайндары мындай күнүмдүк колдонот турчу нерселер да, ошондуктан ошону алышат. Анан үчүнчүсү натурал жергиликтүү калк боюнча бияка келгенде кургатылган абрикосту аябай алышат бул магазинде. Ошо биринчи. Экинчиси печеньелар, ар кандай талкандан жасалган, фасолдон жасалган, ар бир областтын печеньеси бар да бул жерде, ошолор. Анан үчүнчүсү балким соктор же болбосо шакар самын тоже жергиликтүү калк жакшы алат. Биз Кыргызстанда көп эле экономикалык проблемалар бар деп айтабыз. Анын ичинде ушул жумушсуздук бирок көрсө Кыргызстандын өзүнүн айылдарында ушундай потенциал бар экен. Bunday продукцияларды бир эле Кыргызстанда эмес, чет өлкөгө дагы экспорттаса болот экен. Силер менен Медиа Хаб болду. Бул видеону бөлүшкүлө, лайк койгула жана көрүшкөнчө.